Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Араван районуна караштуу Гүлбар айылынын жанында жайгашкан Кеңсай массивинен сатыла турган 6 сотук тегиз жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен мына ушул Гүлбар айылынын кире беришинде турам. Бул жака кантип келем дей турган болсоңуздар, Западныйдын круговойун билесиздер. Мына ушул Западныйдын круговойунан сиздер Араванды көздөй бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Жолдо Кеңеш айылы, Машина базарды билесиздер, ошол жактан өтүп жүрүп келе бересиздер. Бул жерде Аравандын аркасы, кирип келгениңиздерде эле бул жер Гүлбар айылынын кире бериши болуп калат. Мына ушул жерден сиздер сол тарапка бурулуп, бул жака кирип, ичкериге түз Гүлбар айылынын аяк тарабына жүрүп барганыңыздарда канал бар. Каналдан өтүп дагы ичкериге 400 метр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер тилкесинин алдына барасыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Араван тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан каналдан өтөсүздөр дагы бул жака бир 300-400 метр түз жүрүп келе бересиздер. Бул ошондо Кеңсай айылынын башкы тарабы, Гүлбар айылынын аяк тарабы болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде үйлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Бул жакта кыйла үйлөр көбөйүп калыптыр. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип, аралап, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушул үйлөрдүн жанынан жанагы сатыла турган 6 сотук тегиз жер тилкесине барабыз. Ушул жерден сиздер бул жака бир 60-70 метр барсаңыздар, жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган 6 сотук жер тилкесинин алдына барасыздар. Бул жерде мына ушул үйдү көрүп атасыздарбы? Ушул үйдүн сол тарабында жанагы сатыла турган чек жайгашкан. Так, достор, жанагы сатыла турган 6 сотук жер тилкесинин алдына дагы келдик. Мына ушул үйдүн эле жанында, мына ушул тарапта жанагы сатыла турган 6 сотук тегиз жер тилкебиз жайгашкан. Азыр сиздерге тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып берем. Анда назар салыңыздар, ушул жер тилкесинин ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Жериңиздерди сатыкка коюп турсуздар, а? Сатыкка койдум. Бул ошондо Кеңсай айылынын башталышы болуп калат экен, а? Башталышы Гүлбар айылдын аягы. Жакшы. Мына Гүлбар айылдыктардын бактары да, мына беделер көгөрүп турган мына бактар. Гүлбар айылына карайт экен, а? Гүлбар. Ушул жерден Кеңсай башталат. Айылдын аягы да. Үйлөр кыйла эле көбөйүп калыптыр анда. Көп, мына бактын араларында да үйлөр турат. Бул жакта дагы үйлөр бар экен. Оң жакта дагы үйлөр турат. Үйлөрдүн саны көбөйүп калган. Ушул жерде 10 чакты үй бар, ушул турган жерде. Так, жериңиздер 6 сотук экен, узун турасы канча болуп калат? 20-га 30. 20-га 30, чек аралар такталган. Ташынан темир калдык ошо. Ушул таштан баштап, бул жакта дагы бир казыгы бар экен, ошол жерге чейин. Көк үймөнүн жанында. Мына жер, а? Көк үймө турат. Көк казык турат, ошол жерге чейин узуну болуп калат. Узуну 30 метр. Бул жагы 20. Бул жагы 20 болуп калат экен. Чек аралар такталган, казыктары кагылган, 20-га 30 болгон 6 сотук жер тилкеси. Жери дагы тегиз экен, келип эле үй салып, ишти баштай берсеңиздер болот. Документтери кандай анан ака? Документтери бар, кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар, а? Ооба. Документ боюнча проблема жаралбайт. Проблема жок. Кызыл китеби бар экен, бүт бардыгын жакшылап, закон түрүндө сиздерге өткөрүп берет экен. Условиялары кандай ака? Эмне бар, эмне жок? Бу жерде условиялары жакшы эле, суу да бар, свет да бар. Свет мына башыбызда эле турат. Столбалар орнотулган экен, а? Башыбызда эле турат свет. Столбалары бар экен. Суу маселесине келе турган болсок, агын суу келет, мына беделер көгөрүп турбайбы? Мына бактар, мына беделер. Жана каналдан тартып алат да? Ушу каналдан ушул жака мына почти чекке чейин келет да суулар. Ушул бактан ондо чекке чейин өзү тартылат, а? Тартылат. Аралыгы эч канча эмес. 20 метр эле турат, 30 метр. Бир эле чек бар да жаныбызда. Анан ар жагы ушу беде бактар. Жакшы. Үйлөр. Үйгө чейин 2 чек. 2 чек, а? Жакшы. Суу свет боюнча маселе жаралбайт экен. Каналдын жанында эле жайгашкан, столбалар орнотулган, свети бар экен. Документтери дагы бүт бардыгы так, жери тегиз. Маршруттук каттамдарына келе турган болсок, Гүлбар айылынын өзүнүн маршруттук каттамдары бар. Бир аз эле бул жака жүрүп бара турган болсоңуздар, Гүлбар айылына кирип барасыздар. Ошол жакта Гүлбар айылынын маршруткасы бар, шаардын буш-буштарына барат. Гүлбар айылында мектеби, бала бакчасы, айыл өкмөтү, поликлиникасы, магазиндери бүт бардыгы ошол тарапта жайгашкан.
Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Өтө сонун жерде жайгашкан. Гүлбар айылынын аяк тарабы, абасы дагы таза, кадимкидей шамал жүгүрүп турат, үйлөрдүн саны көбөйүп калган. Элдер кадимкидей жашайт, бет 10 чактуу эл жашайт. Мына үйлөрдүн баарында жашайт а? Ана келин суу алып атпайбы? Бул жактан жашады, суу алып атат, бул жакта кудук жасап алган экен. Жакшы. Так дагы кандай маалымат берели? Өтө сонун жерде жайгашкан, эң негизгиси тынч, анан Ош шаарына дагы жакын. Машина менен канча мүнөттө жетип калса болот? Западныйга бир 15 мүнөттө жетсе болот. Машина менен, а? Жакшы. Эми баасын айтың ака, баасын канча тутасыз? Баасын мындайраагы айтабыз. Бул сууга жакын жерлер кымбатыраак сатылып атат. 480ден кичине коюп беребиз. Сомго айтасыз, а? Ооба, сомго. Кеми болобу? Бир аз болот. 500дөн жогору сатып атышты да, мына сууга, светке, үйлөргө, бактарга жакын жерлер. Соседтериңиз, а? Ооба, соседтер, ооба. Кеми болот, а? Сүйлөшүү жолу болот. 480ден кичине түшүрүп беребиз. Вариант жолдорчу машина бар эле алмашпайлыбы деп чалып калса. Жок, акча керек болуп атты эле да ошого. Только наличка. Жакшы. Болуп береке, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Мынакей достор, биз сиздерге мына ушул 20га 30 болгон 8-6 соттук жер тилкесин тартып көргөзүп маалымат алып бердик. Ээсинин номери экранда жазылган. Баасы болсо 480 миң сомго бааланды. Содалашуу болот дейт. Реальный клиент болсо, албетте эле реально эле жакшы эле жүрүп берет экен. Не демекчибиз, ушундай өтө тынч жерде жайгашкан. Ушул 6 соттук тегиз жер тилкесин колдон чарбаңыздар. Шаарга дагы жакын, кааласаңыздар мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар дагы болот. Суу, чөп боюнча проблема жаралбайт. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.